Жигит Кадырбеков айтмакчы, үй алам, үй салам десеңиздер, чымчыктан өйдө дуа кылат дегендей, жакын туугандарыңыздар менен сөп сүрдө бөлүшүңүздөр жана биздин каналга атталыңыздар. Ак Ордо 3төн 4,5 сотук жери менен кызыл китеби менен бардык шарттары менен үй сатууга чыкты достор. Баасын эрте айт дейсиздер. Эрте айткан үчүн бир класстан басып бөлүшүп коюңуздар. $78,000 чыкчы. Дагы сүйлөшүү жолдору болот экен. Достор, примерный ориентир Гагарина менен Ак Ордону көздөй келгенде Элмирбек Иманалиев көчөсү менен до конца чыксаңыздар эле оң тарапта 1/63 номеринде жайгашкан. Мына достор, сатылуучу үйдүн сырт тарабында турабыз. Көчөлөр ушундай кенен экен. Өйдө тарабынан ала турган болсок, магистралга жакын достор. Мына үйдүн ичинде көрсөтөбүз. Пескоблоктор сырты мына бийик болуп көтөрүлүп, тозулган. Евро дарбаза, коро форма участок тура формада экен. Типтис. Бул жерге дагы перестройка кылсаңыздар да кене место бар экен достор. Андан эле үй жака өтө турган болсок, бул үй 2 этажга ылайыкталып салыныптыр. Үстүнө полный даярдалган. Убактылуу эле шартка байланыштуу ушундай крышасы жабылып турган. Оңго 6 болгон үй достор. Дальше проект боюнча ошо 2 этажга ылайыкталыптыр. Арт тарабында да жашылдандырууга өтө кенен жер бар, өзүңүздөр каалагандай. Коммуникация боюнча суу, электричество шарттардын бардыгы бар достор. Мына достор, киргенден эле үй татынакай жасалган. Сол тарабында терезе күйүн тийип турат. Киргенден эле түптүз санузелге бардык ремонттору берилген. Иштөө абалында, автомат машинка, суу бардыгы бар. Киргенден бул жерде дагы бир бөлмө чоң. Оң тарапка кирип кете турган болсок, оң тарапта кондиционер, кухня, бул жерде чай-пай, тамак иче турган жай достор. Стеналарга өтө турган болсок, мына обой чапталган чек-чейип. Сол тарапта спальни, кечке чейин күн тийип тура тургандай. Бул жерде терезе коюлган, пластиковый терезелерден достор. 102-41-36-02 ээсинин номери түздөн түз 4,5 сотук кызыл китеби менен Ак Ордо 3төн. Кимде ким үй издеп жүрсө, достор менен, туугандар менен бөлүшүңүздөр. Үй издеген достор менен. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз.